Бул Бала Чычкан айылындагы Айылчы Иманбаев атындагы мектеп капиталдык ремонттоодон өткөрүлүп жаткан кези. Курулгандан бери жылуулук түйүнү болгон эмес, азыр 3 кабаты тең кышкыга даярдалып жатат. Акча бюджеттен бөлүнгөн. Мектептин ремонту мурда чындыгында жаман абалда болчу. Крышаларынан тамчы тамып, окуй турган кабинеттерибиздин бардыгы көчүп, дубалдарынын бардыгы. Отопление иштебейт. 30 жылдан бери мугалимдердин бардыгы суукта, кийимчен иштеп жүрдүк. Ден соолугубуздун бардыгын ушул жерден кетирдик чындыгында. Анан эми азыркы убакта бүт элек ремонту, бирок полный ошо крышасынан бери сыртына чейин бардыгын алмаштырып жатышат. Эски имаратта жаз айында чатырынан тамчы тамып, айтор бир топ кыйынчылыктар жаралган. Былтыр президент Садыр Жапаров Токтогул районуна келгенде эл тарабынан мектептерди жаңылоо талабы коюлган. Мындан улам 2023 жылы акча бөлүнүп, ремонт иштери жүрүп жатат. Анан эми Кудай буйруса, жакшы ойдо, жакшы тилекте турабыз. Ушу мектепти бир заңгыратып бүтүрүп, биз дагы бир заманбап шартта. Заманбап шартта ушул мектепти бүтүрүп берсе, жылуу, жумшак. Ал эми бул Арал айылындагы мектептин курулушу дубалдары тургузулуп жаткан учуру. Жылдын аягына чейин бүткөрүү пландалууда, заманбап шарттары каралган. Азыр биринчи этажды плита басканга даярдап атабыз. Бир жуманын тегерегинде бүтүрүп, плита басабыз, Кудай кааласа. Анан быйылкы жылга биздин план корпусу менен откананы котельный деп коебуз, ашаны ишке салабыз, Кудай кааласа. Материал тиги булардан бизде көйгөй жок. Токтогул районунда 5 мектеп курулууда, дагы бири капиталдык ремонттоодон өткөрүлүп жатат. Алар Өзгөрүш айылындагы Ибраимов, Термечиков, Торкен жана Толук айылында жайгашкан. Ал эми Бала Чычкан айылында Айылчы Иманбаев орто мектеби капиталдык ремонттоодон өткөрүлүүдө. Өзгөрүш айылындагы Ибраим атындагы мектептин курулушу азыр мектептин үстү жабылып, ичинде отделка иштери жүрүп атат. Андан берки Термечиков айылын Термечиков атындагы мектеп ушу Кызыл Өзгөрүш айыл аймагына караштуу. Ал жерде дагы азыркы күнү жер иштери башталды. Мектептин 225 орунду мектептин курулушу башталды. Торкент айылындагы мектеп Мамыров атындагы мектептин азыр биринчи этажы бүтүп, экинчи этаждын кладкасы башталды. Ал жерде курулуш иштери жүрүп атат. Толук айылындагы Канашев атындагы мектептин азыр пайдубалы куюлуп атат. Пайдубалы бир 80% азыр күндө бүтүп калды. Токтогул районундагы Арал айылындагы 225 орунду Тешебаев атындагы орто мектептин курулушу. Бул мектептин курулушунда заманбап шарттар каралган. Спорттук залы, актовый залы, ошондой эле балдар үчүн ашканасы да долбоордо каралган. Учурда курулуштун 30% жүрдү. Куруучулардын айтымдарында быйылкы 2024 жылда окуу корпусу пайдаланууга берилет. Ал эми калган сырткы жумуштары 2025 жылда бүткөрүлмөкчү. Кыял Сабирахунова, Алмамбет Кулушев, ЛТР, Жалал Абад облусунан.